31 июль күнү бир эжекебиз атайын ушул муктаждарга деп копилка ачты медер. Ушул копилкага канча чогулуп калса ушул муктаждар комплексине менден салым болот. Кудай буйрса иншалла деп. Копилкага күндөп салып отуруп, бир айда ачса 32 000 рубль акчасы чогулуптур. Ол карыз менин карызым да, сиздердики эмес. Оны сиздерден сурап айткан, бизден сурайт экен. Бирок ушуну көптөшүп, андай көптү көрсө көл болот. Ушул нерселерди аягына чейин чыгарып алсак деп айтаар элем. Быйыл эч болбогондо риск болуп калганда кээ бир туугандарыбыз айтып атпайбы, машинаңды кичинертип эле тик эле мине албайсыңбы дегендей кылып атат. Ушул жер бүтпөй турган болсо мен өзүм минип жүргөн жеке өзүмдүн мисалы машинамды деле сатып киргизип, мына ушул жерди бүтүргөн аракет кылам деп убада бергем. Кышка чейин бүтүрөбүз муну, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу берешен, момун мусулман бир туугандар. Кудай буйрса биздин Актиет Аманат коомдук фондунун мынакей азыр Жалал Абад жеринде салынып аткан муктаждар комплексте өтө сонун жумуштар жүрүп атат. Анын бардыгына өзүңүздөр күбөсүздөр, өзүңүздөр себепкерсиздер. Мына сиздердин колдооңуздар менен 2 жылда 2 кабаттуу 8-9 үй бүлөгө ылайыктуу момундай заманбап бүт условиясы менен 9 үй бүлө жашай тургандагыдай турак жай комплекс салынып атат. Урматтуу мекендаштарым, урматтуу кыргыз элим, биз көптөн бери, бир жума 10 күндөн бери комплексте жүрүп аткан жумуштарды сиздер менен бөлүшө албай атабыз. Анын бардыгын өзүңүздөргө маалым болгондой билесиздер. Бирок Кудайга шүгүр, эч кандай нерсеге иренжибестен, эч кандай нерсени көңүлгө алып, ишти токтотуп койбостон иш алдыга карай жылып баратат. Урматтуу мекендаштар, урматтуу кыргыз элим, биз азыр муктаждар комплексинде мынакей 2-чи кабатында баштаганыбызда эле ушул 2-чи кабаттын баштаганбыз. 2-чи кабатында момундай сонун иштер жүрүп атат. Мен бул жакты бардыгын жакшы билесиздер. Бул жак деген ушул намазкана бөлмөсү,
Бул жакта деген ушул 8-9 үй бүлө жашайт. Мына ушул 8-9 үй бүлө ушул жерде жөн гана жашап эле эме кылбастан бул жерде жумуш ордулары камтылган. Эшигин алдына бардык балдар бакчасы, жана башкалары бүт бардыгы камтылган. Кече күнү биз могул жерге атайын барелдерди заказ кылдык. Кудай калса барелдерибиз дагы даяр болуп калат. Экинчи кабаттын жумуштары жакындап эле калды. Биринчи кабатта иштерибиз чындыгында көп, жумуштарыбыз. Азыр экинчи кабатта балдар ички отделкаларын жасап атат. Полдору толугу менен бүттү. Потолоктору да бүтүп калды. Эки комнатанын жана швейный цех иш бөлмөнүн стена обойлор калды. Кудай кааласа ал обойлорду атайын ошол Россиядан бир агабыз Мирбек деген агабыз болуш керек. 29 урлон физилин обойлорун салып берген экен. Азыр ал Казакстанда келет, жолдо келет. Ал обойлор келип калган болсо, Кудай кааласа эртең келип калса, анан ушу комплекстин ичине карап, комнаталарын ыңгайы туура келе турган комнаталарга карап, обойлорун бере беребиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, бир сонун кабар бар да, бир өтө сонун, бир үлгүлүү бир жаңылыгым бар. Кече бир аял киши өзү Россияда эмгектенет, байланышты. Будан так бир ай 2 күн мурун 31 август күнү, жок жаңылдым, 31 июль күнү, Курбан айт күнү экен айткандай. 31 июль күнү бир эжекебиз атайын ушул муктаждарга деп копилка ачты. Медер ушул копилкага канча чогулуп калса ушул муктаждар комплексине менден салым болот, Кудай буйрса иншалла деп копилкасын ачканын бизге кабарлады эле. Толук бир айдан кийин кече 2 сентябрь күнү ошол эжекебиз 32 000 рубль акчасын салып бериптир. 32 000 рубль акчасы. Мен түшүнбөй калдым. Мурунку перепискаларыбызды жазышканыбызды карасам, эжебиз бир ай мурун ушундай копилкасын көргөздү эле. Бедер деп атат. Эгер өзүмө деп чогултканда мынча чогулбаса керек эле, же башкага деп чогулганда мынча чогулбаса керек эле. Кара ушул муктаждарга деп атайын копилка ачып, бир ай чогулткан аманатым билинбей эле. Өзүмдүн ишим да кетип атты, соодам дагы жүрүп атты, өзүмдүн тирлигимди эле жасап аттым. Ошодон арттырып, момундай айтканда, кичине арттырып отуруп, копилкага күндөп салып отуруп, бир айда ачса 32 000 рубль акчасы чогулуптур. Ошол эжекебиз менден кече суранды. Медер момул брон эшиктерди коюлганын көргөн экен. Нол брон эшиктер 30 жалпысынан 47 000ге 5 эшик коюлду, 12 000 сомдон алынды. 36 000ге 3 брон эшик коюлду эле. Ушул 3 брон эшик алып берейин медер деп калды. Анан эжеке туура түшүнүңүз, биринчи кабатта андай брон эшик коюла турган места жок эле. Себеби биринчи кабатта такыр башкача эмеде, бул кире бериштеги эмелер бул жанагындай брон эшик коюлбайт, чекесинде рамкалар менен алюминиевый эшиктер коюлат. Ошон үчүн мейли ушул эшиктерге болсо деле бизден жардам болуп калсын деп, мына эжекебиз кече күнү 32 000 рубль акчасын салып атат. Андан башка дагы бир тууганыбыз бар. Өзү өзбек улутунда, Казакстанда иштейт. Быйылкы эсепти карасам, ошол агабыз өзбек улутунда агабыз. Эми бул жерде трайбализм жок, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бирок кээ бир инсандар ушундай бир жаман ойду өзүнө камтып алып эле багандай туура эмес жолдо бараткандар бар эмеспи? Мына ошол агабыз орозого чейин $505 акчасын салган экен. $500. Андан кийин орозо маалында садака фитир деп, муктаждарга деп карантин убагында салган экен $505. Орозо маалында садака фитир деп $300 салган экен. Кече күнү
Мына ушул жерге дагы $100 акчасын салып атат да. Ушундай агаларыбыз бар экен, Алла разы болсун дедим. Чындыгында өзү башка улут болсо дагы өзүнүн улутуна гана жардам бербестен мына ушундай салынып аткан муктаждар комплекске таксырым, ажым деп баянтып сыйлап дайыма сурап эме кылып турат. Мына ошондой колдоолордун аркасында мына ушундай иштер болуп атат. Бул жерде бүт бардыгын сиздерге бардыгы маалымат бергенбиз. Биз кечээ күнү анан ошол агаларыбыздын аманаттарын бүт барын чогултуп алып, мына азыр момундай саймалар. Ушул лестницанын чекесине бүткөндөн кийин көрөсүздөр. Профилдердин ортосуна ушундай саймалар коюлат, баш аяк. Мына ушундай саймаларды заказ бердик. Жалпысынан бул сайма темирдин өзү эле бир 15 миңге барып калат экен ушул жердин бүтүшү. Асты үстүндө профилдери бар, алар башка. Мына Кудай кааласа эртең жума күнү буну баштайбыз деп усталар менен сүйлөшүп койдук. Мына ушул маселеси бар. Анан урматтуу мекендештер, бизде азыр эң баяндай муктаждык болгон нерсе эми чындыгында муктаждыкты бардыгын өзүңүздөр көрүп атасыздар, бирок улам эле бир нерсени баяндай айтыштан иренжип калат экенсиң. Себеби ар бир адам ар кандай өзүнүн акыл деңгээлине жараша кабыл алат экен. Кээ бирлер баяндай дагы видеодон чыга калсаң эле дагы ушул эмне дээр экен дегени турса керек, дагы ушул эмнени сураар экен, дагы эмнени баштаар экен деп баяндай иренжип калган инсандар дагы жок эмес экен. Таң каласың, албетте бул иштерди бардыгын билесиздер, өзүбүз үчүн эмес, муктаждар үчүн болуп атат. Бирок ошентсе дагы ушундай элдер бар экен. Муктаждар комплексинде азыр жалпысынан биринчи кабатынын эшиктери толугу менен коюлу элек. Главный эшик деп коет. Главный эшигинде 6 эшик бар. Анан внутренний эшиктен 12 эшик бар, 18. Топканын эшигин дагы бар, 19 эшик. Банялардын эшиктерин бирөө жасап берем деген, Кудай кааласа жалпысынан мына ошентип 19 эшигибиз бар экен. Бул 19 эшиктин 12си внутренний эшиктер. Внутренний эшиктер көп деле кымбат эмес, 4,5 миң, 5 миң сомдорго жакшы бандай качествосы жакшырагын алса болот. Анан могул кире бериште, верандадан кире бериште турган эшиктер болсо, булар банда биз азыр алюмин менен жасатайлы деп турабыз. Себеби бул эшиктин өзү эле эмес да, чекесиндеги айнек коюлуш керек, чоң эмес да, эшиктин үстүндө айнектер коюлуш керек. Мына ошол жерге лайыктуу, размерге лайыктуу заказ бериш керек. Жыгачтан кылайын десең, ал жерде баяндай бул жерде ысык суук болуп, жыгачтан шишип, кайып, ушундай болушу мүмкүн. Кийин иш жаратат. Ошондуктан biz ушул алюминден жасайлы деп тура көрдүк. Кудай кааласа эртеңдерден заказ берсек деди элек. Бул жерде эсептетип көргөнбүз, ар бир алюминий эшик, бир семьянын башкы эшиги мындай айтканда 15 миң сомдон тура келет экен. 15 миң сомдон 6 эшигин 90 миң болот экен. Анан 12 эшик внутренний эшиктерин 5 миң сомдон болгондо анысы дагы 60 миң болуп калат экен. 150 миңге момундай айтканда муктаждар комплексинин эшиги азыр толугу менен бүтөт экен. Мен кече күнү дагы бир канча каражат кетет экен деп эсептеп чыгайын, примерно эсептеп чыктым, дагы полностью эсептеп чыгайын деп турам. Себеби ошол каражатты аракет кылып табып, балким элибизге кайрылып, балким бара турган жерге барып, кире турган жерге кирип, айта турган жерге айтып, кыскасын айтканда быйыл мына азыр уже эле сентябрь болуп калды. Уже күн сууктап баратат. Дагы бир айдан кийин уже иш дагы оорлоша баштайт, кыйындай баштайт, сууктай баштайт. Ошондуктан иштин баарын жеңилдетип алышыбызды азыр аракет кылып атабыз, Кудай каалса. Мына ушундай, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, анан дагы бизде сонун бүгүн кабар. Өткөндө жакшы билесиздер, мына жол атайын Оштон станогун жүктөп келип, бир агабыз чыгарып берип кеткен. Ушул жерге эч кандай уланбай тургандагыдай, сплошной түшө тургандагыдай чыгарып берип кеткен. Анан мен ушул агабыздын өзүнөн суранып, сиз ошол жактан эле установщиктерди жөнөтүңүзчү, бул жактан өзүбүз кызмат акыларын төлөп берет элек деп суранып отуруп, мына бүгүн таң атпай эртелеп келишип азыр жолупторду катырып атышат, Атай Оштон келишип. Мына ушундай иштер болот. Андан сырткары азыр экинчи кабатта бир бригада отделкасын жасап аткан болсо, биринчи кабатта дагы бир агабыз потолокторун, шпаклевка тартып потологун бүтүрүп атат. Өткөндө каккан. Мына ушул биринчи кабатта 4 комнатанын потологун жасаган, гипсокартон менен бүтүргөн бир агабыз устанын алып келген бир башка эле агабыз.
Мына ушундай сөзүн айтканда медер бардык эле каражат жагынан акчалай жагынан жардам бергени момундай айтканда кудурети жетет, кылса болот. Мен андай эмес, мен тескерисинче силердин бутуңарга бут, колуңарга кол болуп, устаны өзүбүз таап келип, ушул жерде 4 комнатаны, 6 комнатаны патологун бүтүртүп, анан ушул усталардын кемчиликтерин эле алып берип турсаңар, калган кызмат акыларын биз өзүбүз төлөп неме кылат элек деген ушундай эмесин айтып, жакшы, Кудайга шүгүр, азыр 2 семьянын патологу бүтүп атат. Бул усталар менен мен эч кандай эмем жок, мындай эсептеше турган нерсем жок, аны ошол агабыз эсептешет. Ушундай агаларыбыздан дагы бир 2 агабыз болгон болсо, биринчи кабатта бул агабыз 2 семьянын патологун бүтүрүп берди да. Ошондо дагы биринчи кабатта 2-4 семьянын патологу турат да. Мен айтар элем да, дагы бир 2 эле бала чыгып туруп, мына ушундай агалардан 2 эле бала чыгып, кичинекей ушундай бир 3-4 балдарды алып келип, өзүнүн бир чаканыраак бригада усталарды алып келип патологун кактырып берсе болот эле. Балким полдору бар, кыскасын айтканда, жок дегенде бир инсан, бир семьянын үйү 2 бөлмө да. 2 бөлмөгө патолог кагылыш керек. Квадрат метри бир комната 20 квадрат метр, бир комната 16 квадрат метр, 36 квадрат метр. 36-40 квадрат метр дейин, 40 квадрат метрдин же патологун, же полун, же болбосо стенасын, же болбосо эч жок дегенде бир эшигин орнотуп берсе дейт элем да. Бир адам ушуну мисалы кылса болот, албетте тааныш усталарыбыз көп, билесиздер, өзүңүздөр усталарды алып келип сүйлөшүп ушул жерде бир семьянын момундай айтканда бир жашоого бандай шарт түзүп берүүгө көмөктөшсөңүздөр деп чакырар элем, Кудай кааласа, иншалла. Азыр балдар Кудайга шүгүр иштеп алдыга кетип атабыз, токтогон жок, көрүп атасыздар. Бирок дагы бир нерсени айткым келип турат. Арга жок айтам, себеби ушул нерселер аябай азыркы күндө ойго салып атат. Муктаждар комплексинде паровой отоплениядан бүгүнкү күндө биздин 47 000 канча сом акчабыз бересебиз бар. Жазып чалып сурап атат. Бир жума коюп берип туруңуз деген, бир жумадан өтүп кетти. Андан сырткары мына ушул жерге алынып аткан материалдардан дагы карыздарыбыз бар. Мисалы Тимур деген агабыз ушул алып аткан гипсокартон жана башка материал сатат, андан карызыбыз бар. Ушул 30 000 сомго жакын карызыбыз бар. Адиктен карызыбыз бар, 30 000ден ашыгыраак карызыбыз бар. Андан сырткары ушул материал алып аткан кече күнү обойлордагы карызга алып келдик айткандай. Эми баягында карызыбыз бар деп эле даттанып сиздерге айткан жерибиз жок. Мына ушул маселелер бир аз ойго салып атат, себеби ол карыз менин карызым да, сиздердики эмес. Ону сиздерден сурабайт экен, бизден сурайт экен. Бирок ушуну көптөшүп, баягындай көп түкүрсөгөл болот. Ушул нерселерди аягына чейин чыгарып алсак деп айтар элем. Анан эң башкысы, урматтуу мекендештер, азыр 2-чи кабатта отделка жасап аткан өзүмдүн дос балдарым болот. Мына ушул балдарга дагы мен 55 000 сомго жакын каражат өткөрүп койдум. Анан дагы канча берет, канча бересиңер деп эсептешелек, өзүм жанымда күлүп турушат. Аны дагы эсептешкенде дагы бир топ ушул нерселер дагы жалат кылып атат. Эми булардын дагы үй бүлөсү бар, бала чакасы бар дегендей. Булардан деле үмүт, Кудай кааласа, бар. Иншалла өздөрүнүн буга чейинки жагына да жардам берип келген. Мындан кийин дагы бандай эл катары эмес, ылдыйкы эмеде эсептеп беришет деп Кудай кааласа эме кылып турабыз. Ушундай урматтуу мекендештер, комплексте жумуштар мына ушундай болуп атат. Эң башкысы быйыл бүтүрүп тапшырып алсак деген бандай ой болуп атат. Быйыл бүтүрүп тапшырып алсак деген аракет болуп атат. Быйыл бүтүрөбүз, Кудай кааласа. Быйыл эч болбогондо, риск болуп калганда, баягы кээ бир туугандарыбыз айтып атпайбы, машинаңды кичинертип эле тик эле минип албайсыңбы дегендей кылып атат. Эми бул өзүбүздүн жеке эмебиз, ушундай нерсеге чейин асылып атышат. Мен башта эле айткам, эч риск болуп калганда, даже мен ушул жер бүтпөй турган болсо, мен өзүм минип жүргөн жеке өзүмдүн мисалы машинамды деле сатып киргизип, мына ушул жерде бүтүргөн аракет кылам деп убада бергем. Кышка чейин бүтүрөбүз муну, Кудай кааласа. Бирок ар бир адам өзүнө бандай суроо бериш керек да. Ушул видеолорду дайым айтам. Кеминде 10 000 киши көрөт. Кеминде. Эгер мага ишенмесеңиздер, карасаңыздар болот.
просмотрларда. Мына ушул 10 000 киши жөн эле көрүп койгонуна таң калам да. Жөн эле көрүп койшадай. Ушундай иштерди эгерде башка жумуш болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө шайлоо жөнүндө, же бир ыплас жөнүндө, же бир уят жөнүндө, же бир жана башка жөнүндө видеолор чыккан болсо, ошол видеолорду канча адамдар көрөт эле, канча адамдарга бөлүшөт эле. Муну көрүп койсоң, мунун карасаң деп бири-бирине тамаша кылып көрүшөт эле. Аллах сүйгөн иштерди бөлүшпөй атпайбызбы? Момундай Аллах сүйгөн жумуштарды жакшы көрүп, жакшы комментарий берип, жакшы сөздөрүбүздү айта албай атабыз да. Таң каласың. Анан ошончо адамдар көрүп аткан инсандарга мен кайрылып атам. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Ар бир көрүүчү жок дегенде 100 сомдон жардам берейли. 150 сомдон. 100 сомго бир пачка сигарет келбей калыптыр. Мен азыр сигарет чеккендерден сурасам. Бир пачка сигарет келбей калыптыр. 100 сом менен биздин эч нерсебиз өзгөрбөйт го. Сиздер бандай менин сөзүмдү бандай кулак үстүндө эле өткөрүп коесуздар да. Мен сиздердин акыретке соопко эгедер болушуңуздарга себепкер болуп калайын деп атам. Сиздердин 100 сомуңузду арды алып алып мен өзүмө иштете калайын деген жерим жок. Сиздердин 100 сомуңуздар менен мына ушул муктаждар үйлүү болуп, ушул муктаждарды жакшылан себепкер болуп калсаңыздар экен деп атам. Болгону 100 сомдон. Көрдүңүзбү, сиз 100 сомдон бергениңиздин артында канча муктаж үйлүү болот да. Эмнеге кыла албайбыз дейм ушул нерсеничи. Айтсам туура эмес кабыл аласыздар. 100 сомда жардам берчү эле дейсиздер. 100 сомда болчу эле бериңе жараша, нормаль бериш керек да дейсиздер. Сиз нормаль эмес ошо 100 сомду берип алыңыз, анан нормалисин өтө берлеңиз дейт элем да. Момундай айтканда, кээ бир инсандар ушинтип айтат, кээ бир инсандар ушинтип ойлошот. Мен 100 сомду алып барып бермек билем дейт. Сиз алып барып бербеңиз. Ушул экрандын алдында бүт фонддун реквизиттери коюлган. Сбербанк картасы Россиядан үчүн, Кыргызстандагылар үчүн Элсом карталары коюлган, Элсом номерлер. Мына ошол 705 33 70 90 номер Элсомдо дагы бар. WhatsApp байланыш дагы бар. Ошол номерге единица катарында эле салып койсоңуздар болот. Анын бардыгына урматтуу мекендештер, мен кадимгидей сиздерге айтып берип, отчет бере албаган болсом, иншалла Аллах таалам ар бир пенде үчүн 2 дептер ачып койгон. Бир дептерине кылган жакшылыгыбызды жазып келатат. Бир дептерине кылган ар бир күнөө иштерибизди жазып келатат. Мына ушул багандай жакшылыгыбыз үчүн ачылган дептерди көп толтуралы дейт элем да. Мына ошол дептерге ар бириңиздердин кылып аткан иштериңиздер жазылат, урматтуу мекендештер. Мен жаза албасам, Аллах таала баарыбызга күбө көрүп турат. Эгерде ушул иштер кээ бир инсандар ойлогондогудай кыянаттык менен болгондочу, анда бул иштерде береке болбойт эле, бул иштерде ырбаж да болбойт эле. Эми Кудай бардыгыбызга күбө. Алла таалам 2 жылда көрдүңүзбү? Кээ бирлер айтат, "Медер кантип баштадың?" деп таң калышат. Кайсыл акчаң менен баштадың? Кантип коркпой баштадың дейт. 1 сом акча жок башталган экен. Азыр 1 сом акчаң жок. Бир кичинекей навес же бир туалет баштап көрүңүзчү, көрөсүз. 2 уста үйүңүзгө алып барсаңыз көрөсүз анан түйшүктү. Жерде 15-20 уста иштеп атат. 15-20 устага ар бирине строй материалга 1 адам прораб болуп, продукта жагына 1 адам, материал жагына 1 адам, эсептечүү жагына 1 адамдан байланган эмес. Ушул жагынын бардыгын айтканда, эми мен десем мен синип калам, бирок мындай айтканда жалгыз эле ушул нерсе болуп отуруп, бир гана Алланын жардамы менен ушул деңгээлге жеттик да, караңызчы. Мына артыбызда турат. Көрүп атасыздар. Мен ар бир сөзүм бага курук айтылган жери жок. Бага кээ бир саясатчылардай болуп алып, парламентке барып алып, кыламда митебиз, өтүп калсак антебиз, өтүп калсак антебиз дебестен эле мына артыбызда көрүп атасыздар. Момундай результат орусча айтканда, жыйынтык. Көрүп атасыздар го, 2 жылдык жыйынтык. 8 үй бүлөнү үйлүү кылуу деген бул өтө чоң жумуш. Ошон үчүн жок дегенде жардам бере албасак, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, жардам бере албасак, жакшы сөз айтып коелу. Жакшы сөз ооздон болгон 2 ооз жел менен чыгат. Эгер ал 2 ооз сөздү айта албаган болсок, урматтуу мекендештер, жөн гана алаканыбызды жайып дуа кылып коелу ушул иштерге. Эгер аны да кыла албасак, анда ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп коюңузчу. Балким башкалар ошол ишти кылаарына сиздер себепкер болуп каларсыздар иншалла.
Мына ушундай кайрылам сиздерге дагы да сунушубуз. Албетте багандай мажбурлабайбыз. Бардыгыңыздардын шартыңыздарга жараша, убактыңыздарга жараша мен ушунчалык да ыраазычылык билдирем. Мына ошол убактыңыздарды бөлүп көрүп атпайсыздарбы? Кээ бир инсандар сериал күткөндөй көрөт. Видеодон чыкпай калсаң урушуп жазышат. Сарсаны болуп жазышат, кыжаалат болуп жазышат, сурашат. Тынч элесиңби, аман элесиңби депчи. Мына ошолордун жазганын окуп, угуп, чалганын көрүп, баягы сөздөрүн укканыңда ичиңен ушунчалык башкача эмеге келесиң да. Чындыгында артымда ушунчалык кыргыз элим бар экен. Мен эмнеден дагы да баягындай коркмок элек, алдыга карай кете берели деп аракет кыла беребиз, Кудай буйрса. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Албетте мен сиздерди менен бир 2-3 күн бөлүшпөй калсам чындыгында сагынам. Бул менин бандай күндөгү жумушум эле болуп калган чындыгында, себеби ар бир адамдын дубасын алуу, ар бир адамдын жакшы сөзүн угуу, жакшы сөз жан эргитет дейт. Ар бир адамдын жакшы, кубанычтуу, бандай адамды чыйралта турган сөздөрүн угуу мен үчүн бул чоң бакыт. Мына ушул нерсени эле кылам, ушул нерсени угам деп эле кылып келатам. Ушул нерсени кылганыңа бирөө алтын тажы же башка жана башка бир сыйлык бербейт. Болгону ушу элдин дубасын алып калсак, элдин жакшы сөздөрүн угуп калсак, анан кийинки муундарга татыктуу из калтырып калсак деп эле ушул иштер жасалды. Ошого ыраазысың го чиркин, ошого. Андан башка эчтекенин кереги да жок негизичи. Мына ушундай чындыгында көпкө чыкпай калсак сагынабыз. Ошон үчүн көп узак видеолор менен, узак сөздөр менен сиздер менен дайым бөлүшөбүз. Кудай кааласа тынччылык болсун, аманчылык болсун. Жакшылык иш сөзсүз бүтөт. Жакшылык иш сөзсүз бүтөт. Бул ишти биз кылсак кылбасак дагы бүтөт иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы да 2 күндүн биринде иштерди бөлүшүп турабыз. Биздин эшик ачык эгерде каалоочулар үчүн. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.